туугандар, могу карагыла шапка манамаханын изначально жаңыдан берип баштаганда, малина жаңы тигилгенде ушундай болот туугандар. Мындай крупный болот, мына могу килейген. Мен пальчигимен дагы жоон, көрдүңөрбү? Мен пальчиктеримен да жоон. Көрдүңөрбү? Мына эки пальчигимди мына элек килейген. Ушул шапка манамахан азыркы берген ошо жаңы тигилгенде жаңы берген биринчи мөмөлөрү 7 граммдан 14 граммга чейин болот. Таразага жанагы граммдалган таразага тарса, мына 7 граммдан 14 граммга чейин ушулар болот. Анан малинанын негизи реклама кылышат да. Мисалы үчүн жана Европадан деле келген малиналарды реклама кылышат, ушундайын тартып турупчу туугандар. Анан кийин бул эң биринчи малиналар. Анан бул кийинкилери уже бул бир жерде 2 жылдык, бир жерде туруп 2 жылдык, 3 жылдык, 4 жылдык, 5 жылдык болгондо момдо болот туугандар. Мына разницасын көрүп атасыңарбы? Могу эмне деген бомба, айтыңызчы мына. Могулар эмне деген бомба эмичи? Могу өкө эле мына мен алаканым могу өкө эле туруп калды. Клубника. Анан туугандар, мына шапка манамаханын жаңысы ушундай болот. 7 граммдан 14 граммга чейин деген ушул мына чоңдугу. Анан бул болсо уже 4 жылдык, 5 жылдык уже көбөйүп калгандан кийин ушундай майдалана баштайт малина. Бирок жакшы баксаңар, супер фосфаттан берсеңер туугандар, мына малина ушундай чоң болот. Супер фосфат бергиле туугандар, супер фосфаттан бергиле. Эрте жазда жанакы фунгицидтерден чачыш керек. Эрте жазда. Мына туугандар.